бул журналисттердин деле мындай күнөөсү деп деле айта алам. Коомдо калыптанып калган бир журналисттер деле ошо коомдун бир бөлүгү болуп атпайбы? Ооба. Ошо коомдо калыптанып калган стереотиптик мындай көз караш, пикир калыптанып калыптыр дагы. Саясатты көбүрөөк эркектер түшүнөт, экономиканы көбүрөөк эркектер түшүнөт деген пикир калыптанып калган. Ошондон улам биз эксперттерди издегенде ошол стереотип менен эле биз эркек эксперттерди издей баштайт экенбиз. Бирок медиада деген ушу биз түзөбүз да, кимди бериш керек деп. Мен деген ошо канча 28 жыл иштеп келе жатам. Ошондо мен да азыр эстеп кеттим. Мен маани бергемдирмин ушуга чейин. Пирамидада мен иштеп жатканда, анан НТСте иштеп жатканда, көбүнчөсү ушу НТС менен 5-каналда иштеп жатканда бизге деген аналитиканы берчү да, магачы сен барып аналитиканы жаса. Аналитиканы ким менен жасайсың? Албетте эксперттер менен. Анан эксперттерди деген өзүм издечүмүн да. Алар айтчу эмес да менден алгыла интервью деп. Анан кээ бир политологдорду, биз саясат таануучуларды айтып атпайбызбы? Кээ бир политолог, саясат таануучуларды мен ойлойм, ушу биз журналисттер эле саясат таануучу кылдык. Алар жөнөкөй эле адамдар болчу, ошондочу. Ошондо бир-эки жолу пикирлерин, эркектер деп айтып коеюн, бир-эки жолу пикирлерин айтып койду. Анан биз аны саясат таануучу деп туруп деген титрге жазып койдук. Андан улам биз бергенден улам башкалар да ошолорго кайрыла баштады. Ушул спикер бар экен, ушу жакшы сүйлөйт экен деп. Ошентип эле анан азыркы саясат таануучуларды биз саясат таануучу кылып койдук. Себеби биз ошол эмнеде өстүк, ошол коомдо өстүк дагы. Сиз дагы журналистикага келгенге чейин деле мындай байкагансыз да, телевидениени байкагансыз, радиону же башка чогулуштарды, көчөдөгү митингдер болобу же жөн мындай талкуу аянтчаларындагы чогулуштарды болобу. Сиз деле көзүңүз көнгөн саясатты сүйлөп аткан эркектерге да. Ооба. Анан сиз мындай өзүңүз байкабай эле ошол стереотиптин бир эмнесин илештиргенсиз дагы өзүңүзгө. Анан түшүндүк дагы, муну түшүнгөндөр да. Түшүнгөндөр түшүнө баштады дагы, анан бузганга аракет, ал ошол стереотиптен кеткенге ошол стереотипти бузганга аракет кыла баштады. Бул аябай оор.